Кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Денсаулыктарыңар жакшы. Салам алейкум. Ошо силерди бүтүп чыкканбыз, кыйналбай келип алдыңарбы? Эшик да суук, үйгө кирели. Бул да ооруп калбадым мен соргонжо жүр. Мындай секин базар кылышын деп өзүм карап жүрөм. Өз алдынча базалдайм. Ооба, бул деген төрөлгөндө ошо 7 айлык болуп төрөлгөн да. Анан 8 жашка чейин баскан эмес. Искелет сыяктуу кылып эле биз ушу шылкылдатып курчак көтөргөндөй эле көтөрүп карап жүрчүбүз. Кече чыгарып келген больницадан. Түнү менен уктаган жок. Бул бала мен дагы ошо уктабадым ке. Ушу моюнча эле турат. Мына акыбалы өтө оор. Врачтар деле ошо укол дарыларын таап бербесек карабайт экен. Мындай особый балдарга өзүнчө мамлекеттен деле акча бөлүнбөйт экен да. Анан иштерин көрүп атасыңар, мындай болуп шишип, мынакей өйдө көтөр. Уже бияктар деле уже болбой калган мындай болупчу. Ачык эле уялганда эмне. Курсак ачса тамак бер дегенди билбейт. Берсең канча болсо жей берет, тойгонун билбейт. Отурган турушу ушул азыр. Анан түнү менен онтойт, ошо ооруп атыр дейм. Башчы тили жок, айта албайт жемейт деп. Диагнозу неме деп атат. Өзүнүкү немеде. Дауна синдрому ушундай өзүнүкү азыр мунку бөйрөктөн экен. Эки бөйрөктүн иштеши начар. Отказ берип атат экен, анан белок көбөйүп кеткен дейт. Түнү менен уктаган жок, анан диета менен тамак жейт бул. Диеталарына деле акча керек экен. Ошо эчтекесине жетиштире албай атам. Мен өзүм азыр эч жерде иштебейм, убагында иштегем, ушу бир үй бүлөнү багып мен деле жүргөм. Андан кийин ушул эгиз балдарым инвалид болуп калды, бирөөсүн 2 жолу операция кылдырдым. Бирөөсү азыр айылда. Кел Өмүрбек менин жаныма келсең, бул деле сүйлөй албайт, мунун деле акыл эзи кемирак, ушу мен кароомдо жүрөт, ушул Испе школдо окуйт, ушу 22-де. Ушунун аркасынан жүрөм мен ушинтип, экөөгүн карап. Түгөй айылда, түгөйдө ошо 2 жолу операция болду. Айылда бул келгенде вообще неме болчу, бул аябай бир ордунда турбай эле секирип мынтип шок болуп чуркап кетип ушинтипчи. Азыр деле ошол кичине токтолду, эми бойго жеткенге лечение алдырып атам, тынбай тез-тезчи. Анан ошентсе деле баары көрүп атасыңар акыбалын. Менин кайтарууумда бирөө менен сүйлөшө албайт. Тыйындын эзебин билбейт. Эми секин жазып калат болуш керек. Анан китептерди көрсөтүп мисе кичине көчүрүп жазат. Өмүрбек. Канча жаштасың? Канча жаштасың? Айтпайдым, канча жаштасың дейт. Нени жакшы көрөсүң? Апа. Апаңды жакшы көрөсүң, э? Түгөйүң каякта? Айылда. Айылда, э? 4-5 квартирага отордум мен деле. Үйүң жайың болбосо кыйын экен. Квартираларга кээде убагында таап бере албай каласың, чык деп коолап салган күндөр болду, ошентип. Азыр ошо квартирам 5-квартирамда. Ушундай инилерим келет, оорукчан инилерим больницага көрүнгөн мен алып келип мынткенде эмнеге аларды алып келесиңер, эмнеге адам кирет деп. Ушундай аябай эле көп кордукту көрдүм да, анан баягы жол кирем жок, көчөдө калып темселеп, көрүнгөндөн 20 сом берип койчу деп ыйлактап, наным жок, балам экөөбүз ачка жатып калган күндөр болду. Мусулман карапайым кыргыз элинен жардам сурайм. Колунан келишинче мага жардам берсе, ушул баланын кичине болсо дагы бул жашоодо жашап турушуна кичине шерттеш болот беле деп ойлоп аттым да, кичине жашайт беле депчи. Сүйлө, рахмат деп сүйлө.